Күндүн өзөктүү окуяларын камтыган жаңылыктар программасы түз эфирде өз ишин баштайт. Студияда мен Алмагүл Эркебай кызы болом. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Жоокерлерди сабаган делип Коргоо министрлигинин аскер бөлүгүнүн 3 командири кармалды. Оштогу жеке менчик балдар бакчасы наристелерге экстремизм багытында тарбия берип келгенби? Мектепке чейинки билим берүү программасынан тышкары кайсы бир деңгээлде диний билим берет десе, ал көрсөтүлүш керек. Камчы Көлбаевдин көйлүктөрү сатыла элек, мамлекеттик органдарга өткөрүлүп берилген жок. Азырынча ок өтпөс кымбат баалуу унаалардын тагдыры белгисиз. Офистерден алып чыгып атабыз, подвалдардан алып чыгып атабыз, жанагы пансионаттардан алып келип атабыз. Кээ бирлеринин документтери жок. Так, көпчүлүгүн жаап, мындай таштап коюп качып кетип калышкан. Сүлүктүү шаарында 14 жаштагы кызды зордуктоого шектелип, 31 жаштагы киши кармалды. Бул тууралуу Баткен облустук ички иштер башкармалыгынан билдирди. Укук коргоочулардын маалыматына караганда, милицияга жабырлануучунун энеси кайрылып, 14 январга караган түнү кызы зордукталганын билдирген. Кылмыш жаза кодексинин зордуктоо беренеси боюнча иш козголгон. Шектүү катары 31 жаштагы жаран кармалды. Ал убактылуу кармоочу жайга киргизилип, тергөө амалдары жүрүүдө дешти облустук ички иштер башкармалыгынан. Жоокерлерди сабаган делип Коргоо министрлигинин аскер бөлүгүнүн 3 командири кармалды. Бул тууралуу башкы прокуратуранын маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда, аскер прокуратурасы Коргоо министрлигинин аскердик бөлүгүндө зомбулуктун фактыларын аныктаган. Бул окуя боюнча кылмыш жаза кодексинин 138 беренеси уруп сабоо кыйноо боюнча иш козголгон. Жоокерлерди уруп сабоого шектелип 3 командир камакка алынды. Бул ишке тиешеси бар башка да жоопкерчиликтүү адамдар такталып жатат деп айтылат маалыматта. Башкы прокуратура жарыялаган сүрөттөн жоокерлер пол жуучу швабра жана таяк менен сабалганын түшүнүүгө болот. Актилек чек ара бекетинен кымбат баалуу дары-дармекти мыйзамсыз ташып бараткан автоунаа аныкталды. Бул тууралуу УКМК билдирди. Алдын ала маалымат боюнча товардын баасы 50 миллион сомдон ашат. Volvo үлгүсүндөгү автоунаанын айдоочусу айыл чарба азыктарын жүктөп баратам деп жалган документтерди көрсөткөн. Текшере келгенде машинанын ичинен 450 кутудан турган дары-дармектин ири партиясы табылган. Учурда УКМК республикалык бюджетке келтирилген зыяндын көлөмүн, кызмат адамдарынын катыштыгы бар жогун аныктоо боюнча тиешелүү иштерди жүргүзүүдө. Оштогу жеке менчик балдар бакчасы наристелерге экстремизм багытында тарбия берип келгенби? Биби Мариям аталышындагы жеке менчик балдар бакчасы буга чейин жаш наристелерге башка улуттун кийимдерин кийгизип, программага туура келбеген диний сабактарды өтүп жаткан тасма социалдык тармактарга тарап кеткен. Бул маалымат боюнча укук коргоо органдары бакчаны текшерүүгө алган. Анда мекеменин жетекчиси текшерүүнү токтотуу үчүн 20 000 сом пара берип жатканда колго түштү. Кийинирээк кийинки сюжетте. Ош шаарындагы Бол Биби Мариям аталышындагы жеке менчик бала бакчада буга чейин улуттук билим берүү программасына туура келбеген, кыргыз коомчулугуна жат көрүнүш менен бала тарбиялап жаткан тасмалар социалдык тармактарга тарап кеткен. Укук коргоо органдары бул бала бакчаны экстремизм боюнча текшерүүгө алганда, мекеменин жетекчиси мыйзам бузууну жашыруу үчүн 20 000 сом пара берип жатканда кармалган. Учурда бала бакчанын эшиги жабык турат. Бала бакчадагы балдарга тарбия берүү программасы Кыргыз Республикасынын жалпы бирдиктүү программасына туура келбейт. Тарбия чөйрөсүндө берип атса керек. Себеби дегенде 480 сааттык программанын негизинде өзү бул баягы адеп ахлак боюнча иш жүргүзүлөт да. Ош шаарындагы Биби Мариям жеке менчик балдар бакчасындагы бул сыяктуу көрүнүштөр буга чейин социалдык тармактарда кызуу талкууга алынып келген. Анда жаш наристелерге башка улуттун кийимдерин кийгизип, улуттук программада жок диний сабактар өтүлгөн. Бакчадагы балдарга тарбия катары берилген мындай көрүнүштөн шектенип, мекемени текшерүү талабын коюп келишкен.
Бул жекеменчик балдар бакчасын милициянын экстремизмге каршы кызматы жана улуттук коопсуздук комитетинин өкүлдөрү текшерүүгө алган. Анда улуттук билим берүү программасына туура келбеген сабактардын өтүлүп келгени аныкталган. Ошондой эле жашы жетилек балдарды диний ишенимдерге тартуу боюнча дагы кылмыш иши ачылган. Бул мыйзам бузууну жашыруу үчүн бакчанын жетекчиси укук коргоо органдарына 20 000 сом пара берип жатканда кармалган. Учурда 54 жаштагы жетекчинин үстүнөн тергөө иштери жүрүп жатыптыр. Жазылган программаларга дал келбеген сабактарды өтүп, өз алдынча билим берип жаткандыгы тууралуу видео материал жарыяланган болчу. Ал видео материалдарды териштирүү учурунда ал Ош шаарындагы Биби деген аталыштагы балдар бакчасы экендиги аныкталган. Ушул текшерүүчүлөрдүн алкагында жүргүзүлүп жаткан иш-чара учурунда аталган балдар бакчасынын жетекчиси 1970 жылы туулган Кыргыз Республикасынын жараны Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын экстремизмге жана мыйзамсыз миграция каршы аракеттөнүү кызматынын кызматкерине 20 000 сом акча каражатын пара иретинде сунуштаган. Ал эми Ош шаардык билим берүү башкармалыгы бул жекеменчик балдар бакчасы каттоодо жок экенин билдирди. Андыктан бакчанын ичиндеги тарбия иштерине кийлигише албайбыз деген жоопту узатышты. Жекеменчик балдар бакчасындагы кошумча көндүмдөр ата-энелердин талабы менен болгондуктан чектөө жоктугун негиз кылышты. Башкармалыктын өкүлү жекеменчик бакчадагы көрүнүштөрдү адеп ахлак боюнча кошумча көндүм катары баалады. Балдар бакчасы жакынкы арада ачылганына байланыштуу бизге азырынча эмеге регистрациядан өтө элек. Биз бул абалды баягы тарбия чөйрөсүндө берип атса керек. Себеби дегенде 480 сааттык программанын негизинде өзү бул баягы адеп ахлак боюнча иш жүргүзүлөт да. Эми баягы балдар бакчасындагы балдарга эле мисал үчүн арабча жазууну же болбосо арабча сөздөрдү үйрөтпөйт. Анда дагы өзүнүн негизинде араб тилиндеги баягы методикалык китептер бар. Баягы баланы туура отур, чоңдор келгенде саламдаш, колуңду жууп отуруп тамактан деген тарбиялык маанидеги сабактар. Деген менен билим берүү адистери бакчадагы көрүнүштөрдү көзөмөлдүн жоктугу менен байланыштырат. Ал эми билим берүү министрлигинин өкүлчүлүгү катары эсептелинген башкармалык жекеменчик бакчалардагы жоопкерчиликти алуудан качып жатканын билдирет. Жаш наристелерге улуттук программадан тышкары көндүмдөрдүн үйрөтүлүшү келечекте терс таасирин тийгизет дешет. Лицензия алынып салынган менен анын ичиндеги окутуу программасы деген болот. Ал программа сөзсүз түрдө атайын мектепке чейинки билим берүүнүн стандарты бар. Ошо стандарттын чегинде булар иш алып барыш керек. Ал программа андан сырткары кошумча кандай багыттарда булар окутуу жүргүзөт. Бала бакча негизги биздин билим берүү ошол мектепке чейинки билим берүү программасынан тышкары кайсы бир деңгээлде диний билим берет десе, ал көрсөтүлүш керек. Бирок андай тасмадагыдай эмес, кошумча балким баягы араб жазуусунун тамгасын үйрөтүү, же болбосо бир аз ыйман башка маселелерге багыттап окутуу жагы каралышы мүмкүн. Анан баягыдай нерсе бир аз аша чапкандыкпы деп ойлойм да. Биз ага даяр эмеспиз. Негизи эле ошентип туруп баягы балдарды манипулятивдик жол менен тырнакчанын ичинде тарбиялоо менимче бир аз аша чапкандык болуп эсептелет. Аталган бул жекеменчик балдар бакчасы качан ачылып, канча бала тарбияланып жатканы боюнча маалымат жок. Ал эми Ош шаарында жаш жеткинчектердин 40% гана бакчага барат. Учурда шаарда 84 бала бакча болсо, анын 47си мамлекеттик, 37си жекеменчик катары ишмердүүлүгүн жүргүзөт. Өткөн жылы билим берүүнү жакшыртуу үчүн жекеменчик бакчаларды ачууда лицензия жокко чыккан эле. Абдумалик Базарбаев, Белек Мусаев, Ош ТВ. Жалал-Абадтагы автотех эксперт жоопкерчилиги чектелген коомунун оператору камакка алынды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирди. Кылмыш жаза кодексинин 379-беренеси менен ачылган иштин алкагында УКМК кызматкерлери Жалал-Абад облусуна текшерүү жүргүзгөн. Анын негизинде автотех эксперт жоопкерчилиги чектелген коомуна иш козголгон. Маалым болгондой, автотех эксперттин операторуна айдоочуларга унааларын техникалык кароодон өткөргөнүн тастыктаган талонду, диагностикалык картаны жасап берип турган деген айып коюлуп жатат. Былтыр апрелде автотех эксперттин Сузак райондук бөлүмүндө да ушундай иш катталып, кызматкер камакка алынып, 110 000 сом айып төлөгөн. Буга байланыштуу автотех эксперт жоопкерчилиги чектелген коомунун лицензиясын жокко чыгартуу үчүн материалдар улуттук аккредитация борборуна өткөрүлүп берилген.
Камчы Көлбаевдин көйлүктөрү сатыла элек мамлекеттик органдарга өткөрүлүп берилген жок. Азырынча ок өтпөс кымбат баалуу унаалардын тагдыры белгисиз. Анткени 2 жолу аукционго коюлганы менен аны эч ким сатып алган жок. Кримтөөлдүн мамлекетке өткөрүлгөн бардык байлыктары мүлктү башкаруу агенттигине берилген. Алар конфискациялоо учурунда алынган 6 унаанын 2 мамлекеттик органдарга берилгенин кабарлаган. Деген менен УКМК маалыматты четке кагып, Кримтөөл Камчы Көлбаевден алынган автоунаа аларга берилбегенин билдирди. Мыйзам боюнча мүлктөрдүн тагдыры кандай чечилиши керек? Кийинирээк кийинки материалда сөз болот. Кримтөөл Камчы Көлбаевдин ок өтпөс кымбат баалуу унаалары 3-чү жолу аукционго коюлуп, бирок сатылган жок. Баштапкы суммасы 1 миллиондон 18 миллион сомго чейин бааланган унаалардын азырынча кардары жок болууда. Кызык жагдай, 1-чи жана 2-чи жолу аукционго коюуда 6 унаа болгон болсо, 3-чү жолкусунда 4 гана унаа коюлган. Ага мамлекеттик мүлктү башкаруу агенттиги 2 унаа мамлекеттик органдарга берилди деп түшүндүрмө берген. Таасирдүү бизнесмен алышы мүмкүн. Бирок алгандан кийин ал криминалдын машинеси канча бир күндөн кийин дагалар жандана турган болсо, аны менен эсептешип калышы мүмкүн. Бүгүнкү күндө машинени алыш оңой, любой өлкөгө барып, каалаган машинеңди алып келе берсең болот. Буну эме чындыгында жанагы кайрадан эле мамлекеттик немеге өткөзүп, андан кийин мамлекеттик ишканага, президенттик башкармалыгына же болбосо жанагы мамлекеттик президенттин иш башкармалыгынын балансына өткөзүп эле ошол же жогорку кеңешке же өкмөткө же президенттик администрацияга пайдаланыш керек. Анткен менен УКМК бул маалыматты четке кагып, Кримтөөлдүн унаасы берилбегенин билдирди. УКМКнын балансында өзүнүн жетиштүү сандагы унаалары бар экендигин белгилеген атайын кызматтын басма сөз катчысы жалган маалыматка ишенбөөгө чакырган. Мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду бул боюнча расмий билдирүү жасай элек. Калган көптөгөн машиналары биз үйүнөн алып чыгып атабыз, офистерден алып чыгып атабыз, подвалдардан алып чыгып атабыз, жанагы пансионаттардан алып келип атабыз. Кээ бирлеринин документтери жок. Так, көпчүлүгүн жаап, мындай таштап коюп качып кетип калышкан. Эреже боюнча мүлктү конфискациялоо, аны сатуу процесстери соттун чечими менен ишке ашырылышы керек. Ал эми мүлк аукционго коюлуп сатылбай калган учурда улут таштырганда дагы соттун чечими менен баары ачык болушу зарыл. Кымбат унааны тейлөө дагы кымбат болот. Ошондуктан серепчилер унааларды аукцион аркылуу сатып, каражатын мамлекеттин бюджетине өткөрүү жолун туура деп эсептешет. Ошон үчүн аукционго коюлганда сатылбаса эгерде, аны мен ойлойм жөн эле анонимдүү түрдө сатып туруп, бирок акчасы мына ээси сатып алган адам дайынсыз, аты жөнү айтылбайт, жана коопсуздугун эске алып же манчага сатып алды, адам түшкөн акча мына, муну биз мамлекеттин могул жетпей аткан жагына жумшадык деп койсо жакшы болобу дейм да. Көбүнчө криминал авторитеттердин бай жөнөкөй деле адамдыкын алардын дагы мындай гуманизмдин принциби менен караганда, ал криминал болобу, жөнөкөй эле бизнесменби, жөнөкөй эле адамбы, мыйзам бузуп байыган болсо, ал мал мүлкүн мамлекетке берип атканда анын өлө ичи ооруйт да. Аксакал айткандайчы, парламент айткандай, анын аябай ичи орунду да. Көлбаевдин жалпы наркы 1 миллиард долларлык активдери камакка алынган. Анын ичинде коттедждер, кымбат баалуу клубдук үйлөр, курулуп жаткан имараттардагы көптөгөн батирлер, эс алуу борборлору, пансионаттар, ресторандар, жер тилкелери, ат сарайлар жана асыл тукум жылкылар, аңчылык жерлер, 60тан ашык люкс автоунаа, зер буюмдары жана башкалар бар. Социалдык тармактар аркылуу тизмесин тизип туруп, мисалы акыркы Камчы Көлбаевден канча мүлк алынды, Райым Матраимовдон канча мүлк алынды, мисалы Бакиевдерден, Акаевден дегендей, Атамбаевден дегендей тизмелерин тизип, бааларын тушуна жазып, анын мынчасы мамлекетке кетти, мынчасын бияка жумшадык, мынчасы толук алынып бүтө элек, мынчасы аукционго коюлду, эл алып атат, же эл албай атат деп туруп, тизмелеп туруп, жанагы реклама катары телеканалдардан деле, УТРКдан деле чыгып атпайбы? Программалардын ортосундачы ошондойго чыгарып койсо болот. Кудай берген толтура социалдык тармактар бар, ошол жерге чыгарып койсо болот.
Белгилей кетсек, Камчы Көлбаев мүлктөрү мамлекетке өткөрүлгөн биринчи кылмышкер эмес. Казынага кайтарылган ири байлыктарга токтоло турган болсок, буга чейин июнь окуясына күнөөлүү деп табылып, сот аркылуу сыртынан өмүр бою эркинен ажыратылган Кадыржан Батыровго тиешелүү 28 объектинин баары мамлекеттин карамагына өткөрүлгөн. Бакиевдерге жана алардын жакындарына таандык делген 47 объекти улутташтырылганы белгилүү. АКШга качып кеткен жогорку кеңештин экс-депутаты Аскарбек Шадиевдин соттун чечими менен 1 миллиард 852 миллиондук байлыктары мамлекеттин карамагына өткөн. Улутташтырылган мүлктөрдүн жоопкерчилиги мамлекеттик мүлк агенттигине жүктөлөт. Роза Акматжан кызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ. Өнүктүрүү фондторунан берилген каражат аты айтып тургандай эле өнүгүүгө жумшалсын. Юбилей тойлорго кетти деген сөздөр болбосун. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров билдирди. Белгилей кетсек, өкмөт башчы президенттин администрациясынын жетекчиси Акылбек Жапаров бүгүн 7 облустун башчыларын, Бишкек менен Ош шаарларынын мэрлерин чогултуп, отчетторун 2024 жылга карата пландарын укту. Жыйында Жапаров облус жана райондук өнүктүрүү фондуларына жалпысынан 2,8 миллиард сом түшүп, анын 1,7 миллиарды иштетилгенин белгиледи. Өнүгүү фондтору деп аты айтып тургандай, каражат өнүктүрүүгө гана жумшалсын. Юбилей тойлорго кетти деген сөздөр болбосун. Пайдалуу иштерге сарпталышын көзөмөлгө алгыла багыт бергиле, деди Жапаров. Ал ошондой эле бир жумалык окутууда өнүктүрүү фондтору менен эффективдүү иштешүү бизнес пландарды түзүү боюнча маалыматтар берилерин кошумчалады. Бишкекте министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаровдун төрагалык алдында жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилеринин жыйын өтүүдө. Мында жергиликтүү жетекчилер 2023 жылга жасаган иштери боюнча отчет берип, 2024 жылга карата иш пландарын сунуштады. Алардын катарында Ош шаарынын мэри Бакытбек Жетигенов дагы отчет тапшырды. Кала башчысы таза суу көйгөйү чечилип, жолдорду оңдоого көңүл бурулганына токтолду. Бүгүн ушул залда мамлекеттин бүт аймактары боюнча социалдык, экономикалык жана коомдук саясий абалга жооп бере турган адамдардын отчеттору угулду. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын катарында Ош шаарынын мэри Бакытбек Жетигенов 2023 жылга жасаган иштери боюнча маалымат берип, 2024 жылга карата иш пландарын тизмектеди. Автобекеттин аймагына асфальт төшөлүп, жашылдандыруу жана көрктөндүрүү иштери жүргүзүлүп, сырткы фасад оңдоп түзүүнү өткөрүлүп, пайдаланууга берилди. Капиталдык курулуштар 2020 жылы капиталдык курулушка 495,5 миллион сом бөлүнүп, 28 объект курулуп, пайдаланууга берилди. Алардын ичинен ири курулуштарды мисалга келтирсек, номер 3 насостук станциясынын аймагына сыйымдуулугу 6000 куб болгон 4 дана суу кампа курулуп, номер 5 насостук станциядан 3 насостук станциясына суу түктөрү тартылды. Кала башчынын отчетунда айтылгандай, быйыл көп жылдан бери көйгөй болуп келген таза суу маселеси чечилген. Ал үчүн бир нече долбоорлор ишке ашырылган. Селкананын ролун аткаруучу 7 бассейн, 24 000 метр кубтагы 4 суу кампасы курулган. Эске салсак, таза суу көйгөйүн 100%га чечилиши президент Садыр Жапаровдун дагы алкоосуна татыган болчу. Молодцы. Иш билги экениңди көрсөттүң мына сен. Ошондой эле жолдорго көңүл бурулуп, негизги көчөлөрдү оңдоо жылы болгон. 1984 жылы пайдаланууга берилип, андан бери оңдоп түзөөдөн өтпөгөн Рыспай Абдыкадыров атындагы көпүрө жаңыланган. 40 жыл мурда салынып, тамтыгы чыгып, колдонууга жарабай калган Оштогу Масалиев көчөсүнүн бир бөлүгүнө асфальт төшөлгөн. Жалпысынан 18 көчөдөн 21 километр жол асфальтталган. Быйылкы жылы ишке ашкан ири долбоорлордун бири Асма көпүрө. Унаа тыгындарын азайтуу максатында кыймылы көп болгон негизги Навайы жана Масалиев көчөлөрүнүн кесилишине жөө адамдар өтүүчү айланма өтмөк курулган. Мүмкүнчүлүгү чектелген жана улгайган жарандар үчүн атайын эки тарабына лифт орнотулган. Бул өтмөктүн үстүндө мына жарандар үчүн коопсуздук шарттары каралган, атайын перилалар коюлуп, эч кандай адамдар бул жакка жакында басып кетпегендей шарттар жаралган.
3 бала бакча, 2 мектеп жана 1 медициналык борбор. Ош шаарында эгемендүүлүк күнүнө карата 6 социалдык объект пайдаланууга берилди. Акматбек Сүйүнбаев атындагы борбордук стадионго 11500 даана жаңы отургучтар орнотулду. Курулуштардын жоопкерчилиги жүктөлгөн шаардык капиталдык курулуш башкармалыгына быйыл жергиликтүү бюджеттен 500 миллион сом каралып, жалпы 32 объектинин курулушу жүргүзүлдү. Анын ичинде 28 пайдаланууга берилди. Негизги капиталга тартылган инвестициялардын көлөмү 8 миллиард 678 миллион сомду түзүп, 2020 жылга салыштырганда 1,2%га же 244,3 миллион сомго көбөйдү. Инфляция деңгээлин мүнөздөөгүчү керектөө баалардын индекси өткөн жылга салыштырганда 112,5% түзүп, төмөндөө темпи байкалды. Учурда аткарылып жаткан соңуна чыга элек долбоорлор дагы бар. Маселен, учурда Турсунбаева көчөсүн кеңейтүү иштери жүрүүдө. Муниципалдык күрөш залы курулууда. Муниципалдык асфальт заводун куруу боюнча долбоору даярдалды. Роза Акматжан кызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ. Фундаментке чейин кылды, стяжканы. Сен эме болбойсуң, кирпичке чейин ноль кылып койсо болобу? Тарына камсыздап бере салды. Деген менен биринчи оюнга салыштырмалуу бул жолу футболчулар жакшы оюн көрсөткөнгө аракеттенди. Атаандаштары менен болгон беттеш учурунда кыргыз футболчулары эрежедеги эскертүүлөрдү көп алышты. Анда оюн башында калыс эреже бузган үчүн Кыргызстан командасынын коргоочусу Айзар Акматовду экинчи таймда дагы бир оюнчу Кими Меркти кызыл карта менен оюн талаасынан чыгарып салды. Мындан улам ак шумкарлар 9 киши болуп ойношту. Кыргыз спортчуларын атайын колдоп барган күйөрмандардан сырткары социалдык тармактан да колдоп кызуу талкууга алган учурлар болду. Анда да айрымдары наразычылыгын айтып машыктыруучуга айыпты такса, айрымдары курама команданын байланыссыз ойногонун сындап жатышат. Эки кызыл тең туура эле берилди. Айла жок эми. Татыктуу жеңишке барабар жеңилүү болду. Курамага баш бапкерге капачылык жок. Жеңилгенде колдобосок, жеңгенде сүйүнбөйлү. 9 оюнчу менен ушунча ойноп беришти. Рахмат. Алдыдагы оюнга ийгилик каалайбыз. Тез эле результат алыш кыйын. Ошол эле кошуна мамлекеттер канча каражат бөлгөнүн билесиңби же бир полябыз жок. Стандартка жооп берген. Жүрөгүндө жалыны бар оюнчулар жок экен, же тренер дух бере албай жатат. Бир жолу варата жака тебүү деген кантип болсун? Аравияны волейболдон жарытарлык айлык албаган кыргыз жигиттер утуп атпайбы? Футболчуларга туура нараазычылык болгон менен, бирок ошол эле кезде биз өзүбүз канчалык мамлекет тарабынан, ошо федерация тарабынан канчалык салым болуп атат, канчалык көңүл бурулуп атат деген маселеге көңүл бурушубуз керек. Кече мен да ошол Facebook баракчама федерациянын президенти кетиш керек дегенде мани жаздым. Чын айтканда ошолордун иши да. Азыр статистиканы карасаңыз, Кыргызстандын улуттук курама командасы эң каражат аз сарпталган улуттук курама команда экен. Башкалар караң миллиондорду сарптап атат. Биз көп акча бербей, бирок талабыбыз алардан талап кылганыбыз көп болуп атат. Ал эми жашыл шумкарлар деген лакап атка конгон Сауд Аравия курамасы дүйнөлүк рейтингде 56-орунду ээлеп келет. Сауд Аравия учурдагы турнирге болгон даярдыктын алкагында 3 контролдук оюн өткөрүүгө жетишкен. Ал эми кыргызстандыктар Азия кубогуна даярдануу үчүн жалпы 4 жолдоштук беттеш өткөргөн. Кыргызстанга жолдомо алганда Кристина ушул футболисттердин моралдык жактан, психологдук жактан абдан катуу даярдаган эле да. Себеби баягы 3-орун менен араң эле группадан чыгып, кийин баягы Бириккен Араб Эмираттарына каршы ойногондо психологиялык, моралдык жактан абдан катуу даярдаган эле футболисттер. Ошол баягы гол киргизсе дагы кайра ответный голдор киргизип да. Бул биринчиден футболисттердин моралдык жагынан да болот. Анан тренердин баягы европалык стилде биздин азиялык маданиятты түшүнбөгөндү, биздин местный футболду түшүнбөгөндү, футболисттердин характерлери менен жакшы иштегенден улам ушундай болушу мүмкүн да. Бул биринчиси. Экинчиси, биздин Кыргызстанда футболго өтө эле начар көңүл бурулат. Анын үстүнө биздин ички чемпионаттагы өтө слабый, коңуш өлкөлөргө караганда. Азия кубогу үчүн 24 улуттук курама команда катышууда. Жалпы 6 тайпага 4төн курама бөлүнгөн. Мелдештин жүрүшүндөгү 51 беттеш Катардагы 9 стадиондо өтөт. 12 январда башталган мелдеш 10 февралга чейин уланат. Кыргызстанда азырынча упай жок, эми 25 январда Оман менен беттешет. Алмагүл Эркебайкызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.
Ош шаарында jiu-jitsu жана грэпплинг боюнча ачык турнир болуп өттү. Мелдеш жаш балдар арасында балдар, кадеттер, жаштар жана өспүрүмдөр, ошондой эле кыздар арасында өткөрүлдү. Ага өлкө аймагынын булуң бурчунан келген 15тен ашык спорт клубтун өкүлдөрү катышты. Чемпионатты Ош шаарындагы Альянс Combat Club спорт клубу уюштурган. Мында жалпысынан 80ге жакын орундар берилди. Жалпы 300дөй спортчу күч сынашты. Мелдештин максаты жаштардын биримдигин чыңдоо жана дени сак улутту тарбиялоону көздөйт. Иш-чарада өзгөчө өспүрүмдөр таймашка суусап турушканы маалым болду дешет уюштуруучулар. Бизде азыр участниктер 300ге жакын участник бар. Ги, ноги түрүндө чоңдор арасында, жаштар арасында, кыздар арасында. Международный чемпионатка айландырабыз. Бул да Ош эле область эмес, буга 7 областтан келди, Бишкектен келди, Жалал-Абадтан келди, Өзгөндөн, Баткенден келишти. Гиге күрөшкөн адам ногиге да күрөшөт. Бизге jiu-jitsu федерация президенти Абдурахман Муртазалиев келип өзү катышып көрүп отурат. Мына ушундай маалыматтар менен кечки жаңылыктар топтому жыйынтыкталат. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта калыңыздар. Ал эми түз эфирдин жүрүшүн дүйнө жаңылыктары улантат.